Эсептөө палатасынын кезектеги отурумда 2 маселе каралды. Анын негизгилери агрардык секторду өнүктүрүү долбоорлоруна мамлекеттик инвестициялык программанын алкагында бөлүнгөн каражаттарды пайдалануунун натыйжалуулугуна 2022 жылга чейинки жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы. Натыйжада мыйзам бузуулар, иштеги кемчиликтер жана каржылык тартип бузуулардын жалпы суммасы 105 миллион 195 миң сомду түзгөн. Бул негизинен ошол каражаттардын натыйжасыз, максатсыз пайдалангандыгы аныкталган. Мунун бирден бир себеби бул кредиттик, гранттык каражаттар бул чачыранды пайдаланып аткандыгы. Анткени деген бул айыл чарба министрлигинин алкагында 25ден ашык ОРПлар бар экен да. Ошол ОРПлардын менен координация кылган эч кандай орган жок экен. Ошол баарын бириктирип, бир эле ОРП түзүлүп, ал ошол координация кылат жана ошол кредиттердин пайдаланышын ишке ашырат да. Ошондой эле эсептөө палатасынын 2021 жылга түзүлгөн иш планынын негизинде Ош шаарынын мэриясынын жана анын алдындагы түзүмдөрүнүн жергиликтүү бюджеттин аткарылышы боюнча жалпы 37 ишканага аудит жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында 336 миллион 824 миң сомдук финансылык мыйзам бузуулар аныкталган. Бюджеттик резервтер жана жоготуулар 259 миллион 168,3 миң сом болсо, финансылык тартип бузуулар болсо 41 миллион 400 миң акча каражатын түзгөн. Бул жерде негизинен финансылык тартип бузуулар муниципалдык мүлктү туура эмес пайдалануудан, эмгек акыга төлөөдө ашыкча төлөөлөр орун алган. Ошол учурда мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамды бузуу менен иш алып баргандары аныкталды. Дагы айта кетчү нерсе, бул курулуш ишиндеги кошуп эсептөөлөр дагы болгон. Кредиторский, дебиторский карыздарды көрсөтпөй койгон учурлар дагы аныкталган. Ош шаарынын бюджетинин пайдалануусу боюнча текшерүү экинчи ирет өткөрүлгөн. Тийиштүү тармактарга жогоруда келтирилген кемчиликтерди жоюу боюнча отурумдун чечими чыгып, тапшырмалар берилди. Ошондой эле айыл чарбага байланыштуу каржылык мыйзам бузуулар укук коргоо органдарына юридикалык баа берүүгө жөнөтүлөт. Сегодня рассмотрено и написано будет направлены соответствующие. Бүгүн Ош шаарынын баардык структуралык бөлүмдөрүнө кемчиликтерди жоюу боюнча тиешелүү тапшырмалар берилди. Ошондой эле айыл чарба тармагындагы министрликтин алдындагы инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча иштердин отчетун карадык. Гранттардын жана насыялардын эффективдүү пайдаланышына көңүл бөлдүк. 105 миллион сомго жакын каражат натыйжасыз пайдаланылган. Буларга да өз максаттарына жетпеген долбоорлор боюнча укук коргоо органдарына андан ары юридикалык баа берүүгө жөнөтүлөт. Мындан тышкары текшерүүдө бир катар финансылык мыйзам бузуулардын бети ачылган. 2020-2022 жылдарга улуттук суу ресурстарын башкаруу долбооруна кошумча каржылоо боюнча 5,1 миллион сом акча каражаты долбоордун максаттарына жетпестен пайдаланылган. Булардын баарына укуктук баа берилет. Рахат Кыдыр Токтоева, Аскар Марат уулу, ЛТР, Бишкек.